жана пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын хадисин высоковольтко окшоштургандар бар экен. Муну түз окубаш керек, алымдардын сөзүнөн гана угуш керек дейт. Ушуну кантип түшүнөбүз? Эми бул сөз деген мында эки тараптуу сөз да. Кээ бирөөсү аша чапкандар бар, кээ бирөөсү өтө эле жеңил карагандар бар. Мисалы аша чапкандары баардык эле адамдарды тыйып, силер Куран сүннөттү түшүнө албайсыңар, окусаңар илимге жетпейт, ан үчүн жана муштахид болушуңар керек, көп илим алышыңар керек, баланча түкүнчө деген илим алышыңар керек деп аябай чоң шарттарды коюп алган да. Кээ бир алымдар айткандай, андай шарттарды кээде Абу Бакыр, Умардан да таба албайсың да. Ошентип коюп, элдерди Куран сүннөттөн бургандар бар да. Кээ бир адамдар бар, өздөрү илими жок, окуган эмес, Куран илимин, хадис илимин окуган эмес, алымдардын сөздөрүнө кайткан эмес, анан өздөрүнүн ою менен сүйлөп, өздөрү эле чечмелей берет. Булар дагы адашкан, тигилер да адашкан. Ошондуктан чыныгы мусулман ошо биздин сахабалардан келаткан, алымдардын жолу келаткан орто жолду кармаш керек. Адам баласы эмне биринчи Куран сүннөт жөнүндө сүйлөйм деген болсо окуш керек. Арабчадан баштап, үйрөнүп, тилди үйрөнүп так, андан кийин усул фикh илимин, хадис илимин, тафсир илимин түшүнө турган деңгээлде үйрөнүп, эми үйрөнөт десе аябай чоң алым болуш керек. Ошо түшүнө турган деңгээлде үйрөнүп, анан илимине жараша окуп, ошол илим алып аткан убакта канча деген алымдар менен байланышат да, сурайт алардан, үйрөнөт, анан ошого жараша Куран сүннөттөн чечмелеп түшүндүрүп берет. Түшүнбөгөн жерин китептерден изденет, түшүнбөй эсе алымдардан барып кайрылып сурайт. Мына ошентип илим акырындык менен кете берет. Баары эле бир убакта алым болуп кетпейт. Bir gün bir маселени билсе, эртең экинчисин билет. Бүгүн муну издесе, бүрсүн издейт. Эң негизгиси адам баласы ошо колунан келген аракетин жумшап, туура илим алып, элге туура маалымат жеткирейин аракети кылыш керек. Мына ушул жол туура. Анан Куран сүннөттү түшүнө албайсың деп эле такыр жаап салган болбойт, же болбосо ага жеңил караган болбойт. Адам баласы эмне алымдар үйрөткөндөй, сахабалар табийиндей үйрөткөндөй колунан келишинче илим алып аракет кылып, анан ошону туура деп билген болсо, анан ошо жеткирет. Адамдар ойлоп калышты мал, Куран сүннөт бул өтө оор депчи. Жок, андай эмес. Ибн Аббас деген сахаба айткандай, Куран түшүнүүдө адамдар үч түрдүү деген. Мисалы, бардык адамдар түшүнө турган аяттар бар дейт. Эч бир жөнөкөй адам деле түшүнө берет. Мисалы, Аллах Таала Куранда мага ширк келтирбегиле, намаз окугула, зекет бергиле, зына кылба десе, бул түшүнүктүү эле да, туурабы? Бардык эле адам түшүнөт. Куранды окуганчы, уругулук кылбагыла деп атса, ата-энени сыйлагыла деп атса, эмне бул эмне түшүнүктүү эмес. Түшүнүктүү, чочконун этин жебе деп атат, арак ичпе деп атат Аллах Таала, кумар ойноо деп атат. Муну карапайым адам мында окуп эле түшүнөт. Чоң илим алышын шарт эмес ал. Ушуну окуса эле түшүнөт. Ушундай аяттар көп. Экинчиси, алымдар биле турган аяттар бар. Алымдар ошо издеп билип, анан элдерге түшүндүрүп бере турган. Албетте муну карапайым адамдар аны килише албайт. Үчүнчүсү, Аллах субхана таала өзүндө сактап койгон илими бар. Бирок да алар деле ошо адамдарга жашоосуна керектүү болгон аяттар эмес. Аллах субхана таала тиешет. Адамдарга жашоосуна керектүү болгон аяттын баарын алымдар чечмелеп түшүндүрүп берген. Ушундай деңгээлде. Хадистер болсо деле ошондой, хадистерде эле түшүнүктүү көп нерсеси. Кээ бир чечмелөөгө муктаж болгон аяттар, хадистер бар. Болсо бири-бири менен байланыштырган хадистер бар. Аны алымдардын түшүндүрмөлөрүн, шархтарын карайсың, эмне деп айткан деп, анан ошентип жетет. Бул болсо пайгамбарыбыздын көп эле хадистери түшүнүктүү эле да. Урушпагыла, бөлүнбөгүлө, бири-бириңерге мал мүлкүңөр арам болот, бири-бириңерди акыңар жебегиле, зулумдук кылбагыла, мындайды араталыла, мындай намаз окугула, зекетти унутуп бергиле, орозону унутуп кармагыла деп жеңил эле сөздөр көп. Эми ушуну окуп кантип адам баласы башка бирөөгө айта албас. Баленин чыгып аткан себеби азыркы убакта көптөгөн жерлерде мазхабчылык деген бир чоң балия бар да. Ошону туура эмес түшүнүп алгандар бар. Мазхаб деген ого динде бар, жакшы нерсе. Мазхаб кылган чоң алымдар өткөн, алар китептер жазып кеткен, маселелерди айтып кеткен, алардан окуп пайдалануу эң пайдалуу. Бирок алардын сөзүн эч качан пайгамбардын сөзүнүн деңгээлине жеткире албаш керек да. Анан адамдар ошо ар ким өзүнүн мазхабына байлаш үчүн элдерди ушундай коркутушкан да, силер Куран сүннөт түшүнө албайсыңар, высоковольт сыяктуу, высоковольтко түз барсаңар жарылып кетесиңер, анын үчүн трансформатор керек, трансформатор ушундай алымдар аны түшүндүрөт. Албетте алымдар чечмелеп түшүндүрүп берет. Бирок алымдар же шарият тыйган эмес ар бир адамды, сен өзүң окуй албайсың, сен жетпейсиң, сен илим алба деп. Ар бир айткан илим алгыла деп. Анан илим деңгээлине жеткен адам ошо сүйлөгөнгө айткан укуктуу. Ал бир топко, же бир убакытка, же бир жерге байланган эмес. Ар бир адамдын колунан келет.